Акыркы учурда өмүр, саламаттыкка коркунуч келтире турган зомбулук көрсөтүү күч алууда. Алсак 6-июль күнү Бишкектеги Тынчтык жаңы конушундагы үйлөрдүн бирин тоноого кирген белгисиз 4 жаран үйесин жана 2 уулун бычактап, изин жашырып кетишкен. Учурда каракчылардын бычагынан жаракат алгандар ооруканада дарыланышууда. Алардын бири 21 жаштагы Улук мырза Үсөнбек уулу. Үйдү тоноого киргендер беттерине медициналык беткап кийип келгендиктен алардын жүздөрүн тааныбай калганын айтат ал. Ошол күнү мен деген кеч жаткам. Үйдөгөр деле бирлери менен яткан коноктор кеч келген тайкемдер. Алар чакпак болуптан тайкемдер келип, алар кетти. Атамдар эле 1,5 менен жатышкан. Анан мен кичине телефон менен сүйлөшүп, бажак жыйнап коюп эле экилери жаткан. Астына биринчи ташка жаткан, баары экинчи ташка жаткан. Анан мен баарыбыз уктаганбыз. Анан атам деген бир 4:30 намазга чыгат да. Намаз окуйдан 4:30 намазга чыкканда эле ушу урууларды көрдүм дейт. Алар мен мушташып кеттим дейт. Анан эле катуу үндөр чыкты. Тарс деп эле катуу үндөр чыкты. Үн чыкканда эле байкем улук деп кыйкырды. Чуркап чыксам ушинтип эле уруш башташты. Беттерине маскасы бар экен. Бычагын эле көргөн жокпуз. Ал деле болгон жок, шок. Атам мен да, байкем мен да. Шок малында болуп калдык да. Эч кимдин бетин көргөнгө да, жакшы көргөнгө көрө албай калдык. Бычакты могу жерим кабырга жамасайды. Байкемдикин бутуна 3 жолу, атамдыкын 5 жолу сайды. 5 жолу? Атамдар больницада болду экен. Атамдар баары жакшы. Азыр басып жүрүшөт, баары жакшы. Бычактан жаракат алып ички чегиси кесилген Улук мырза Үсөнбек уулуна операция жасалып, учурда жабырлануучунун абалы туруктуу экенин дарыгер Кубанычбек Үсөнов билдирди. Ошол биз келер менен сразу операция алдык. Таңкы 5-те да. Акыбалы боло келген да. Айтканы кандай бычак менен сайышкан. Биз көргөндө иштин алды жагынан жана сол капталдын эки жеринде ушу 3 жерден сайылган да. Кары ичеги кот да, ошонун 3 жерден кесип кеттир да. Тигип ал ичегилерди. Анан кийин ичин тазалап, анткени ичеги сайылганда, кесилгенде ичегиде бит эмен бар усага түшүп калат да. Ошо баарын жууп тазалап, тигип, анан кийин койдук. Азыркы акыбалы дурус, буюрса жакын арада чыкканга даярданат. Бул факт боюнча Бишкек шаарынын 1-Май райондук ички иштер башкармалыгы тарабынан кылмыш иши козголуп, 1990 жана 95 жылы туулган балдар кылмышка шектүү катары кармалышкан. Ыкчам иш аракеттердин негизинде аталган райондук полициянын ыкчам кызматкерлери аларды кармап келип, бүгүнкү күндө 14-июлда азыр аларды сотко алып барып, соттун санкцияга алып барганга тергөө тарабынан бардык документтер даяр болду, сурактануулар суралды. Азыр мындан ары дагы тергөө амалдарын жүргүзүү максатында азыр сотко барып санкция алмакчы да. Ал жерде чындыгында окуя болгон, ошол баягы алгач тергөө убагында ошол жерде ошолордун арасынан бирөө Тынчтык конушунда квартира жана батир жалдап жашап жүргөн дагы, анан ошол үйдү мындай сыртынан карап байкаштырып жүргөндүгү бар деген аныктап, ошого киребиз деген өздөрүнүн бир сүйлөшүп алганы болгон, пландары болгон. Анан ошонун негизинде ошол жака кирип жанагындай каракчылык кылып качып кеткенден кийин 1-Май райондук ички иштер башкармалыгынын ыкчам кызматкерлери тарабынан 4 жаран кармалды, 4 тең бүгүнкү камакта. Каракчылардын бычагынан жаракат алган Улук мырзанын айтымында атасы Үсөнбек Керимкулов уну алып сатып иштейт. Муну билген кылмышка шектүүлөр үйдө көп суммадагы акча бар деп ойлошкон. Бирок алардын арам ою ишке ашкан эмес. Мындан улам милиция кызматкерлери үйдө баалуу буюмдарды жана көп суммадагы акчаны сактоо кооптонууну жаратаарын эскертишет.